Өлкөгө кирген инвестициялардын көлөмү азайып, анын жанында өлкөдөн качкан капиталдын көлөмү өсүүдө. Буга кошумча мигранттык которуулардын дагы көлөмү кыскарып жатат. Пандемия жана саясий олкусулуклардан кийинки экономикалык кыйынчылыктарды жеңүү үчүн жарыяланган экономикалык амнистия өз жемишин бергени байкалбайт. Ишкер чөйрө бизнеске басымды кыскартып, сот адилеттүүлүгүн орнотмоюн тышкы түгүл ички инвесторлор дагы бул өлкөнүн экономикасына акча салуудан коркоорун айтат. Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка экономика бизнес темаларына сереп салат. Биз менен болуңуз. Октябрь айында Кыргызстан инфляциянын көрсөткүчү боюнча Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн алдына чыккан. Өлкөдө баарынан көп тамак аш кымбаттаган. Улуттук стат комитетинин маалыматы боюнча тамак аш азыктары тармагындагы инфляциянын көрсөткүчү 3,4% түзгөн. Тамак аштын кымбаттаганын кыргызстандыктар даана эле сезип жатат. Бирок кымбаттоолор муну менен токтобойт деген коркунуч бар. Өтө чоң коркунуч турат. Биз бүгүнкү күндө саясат деп элдин көңүлү бурулганы менен экономиканы караган жокпуз деп атпайлыбы? Bunun кесепети мынакей бүгүн октябрь-ноябрь айларында эмеспи, жакында билине баштайт да. Кыш келгенде өзгөчө айыл жерлеринде көмүр жетишпей, тамак аш жетишпей, ошол эле малына деле чөбү жеми жетишпей баштаганда ошондо билинет да. Ага чейин билинбейт. Биз азыр күз болду, үрөн чогулттук, анан айыл чарбасында фермерлер иштеп атышат, алар үрөнү сатып алат деп ошого алданып жүрөбүз да, ачык айтканда. Бирок андай эмес да. Тилекке каршы биз Кыргызстан негизи кыргыздар деличи пландаштырып жашаганын билбейт экенбиз да. Biz сезондон сезонго, bir айдан bir айга деп ушинтип тилекке каршы келип, бүгүн болсо бүгүн деп ошол тилекке каршы бул чоң көйгөй да. Жалпы эле кыргызстандыктар үчүн айтайынчы, өзүбүздү кошуп айтканда деле карап чыгам, дайыма эле карап окуп турам, магазиндерге, дүкөндөргө барып карап, бааларды келип көрөсүң да. Баалардын өсүп келатканын көрүп, 3-4% инфляция деп атабыз, бирок бүгүнкү күндө 10%га жете турган деңгээлдебиз азырчы. Ушул нерсени биз эмне кылып токтото алабыз? Эмне кылып биз стимул берип, жана айтып атпайсызбы, экономикага стимул берели депчи. Ошол жолдорун ойлонушубуз керек да биз. Биз 80% импорттон көз карандыбыз. Ошол көз карандылык дагы деле сакталып атат. Анан албетте улуулардын ар бир кыймылы айылда жашаган кишиге да таасирин берет да, ушундан улам. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн айыл чарбасында биз жок дегенде өзүбүздү кайсыл бир негизги корзина менен камсыздап алганга дагы деле мындай ушул аракеттер бир шарт түзөлүү, ушуга бир мындай көңүл буралы деген маселе жоктой да. Туура айтасыз, биз февраль айында карантин кирердин алдында делечи, январьдын ортолорунда айыл чарба министрлиги менен жолугуш сүйлөшүп атканыбызда, ошондо ишкерлер келип ызылдаган жакшы элечи, айтышканда биз содада жүрөбүз, un саткандар, күрүч саткандар, май саткандар бул. Эми биз негизи 9-12ге жакын эле позиция бар. Сиз айткан жанагы социалдык база деличи, корзина десек. Ошондо ошолор айткан жакшы сунуш беришкен да. Биздин акчабыз жетпейт. Биздики ушу 1 ай, 2 айга эле айланган акчабыз жетет. Биз ортомчубуз, биз алып келип атабыз, уюштуруп алып келебиз. Биз сатабыз элге. Макул, бааны силер контролдогула. Бааны койгула, биз силерге ачык айталы, канчасы бизге 3%, 5% биздин киречебиз дейли. Бирок ушуга силер жардам бергиле деп кайрылган да. Жооп болгон эмес тилекке каршы. Ошондо эмне болду? Февраль айы биз март айында жабылдык. Жабылгандан кийин Казакстан жапты, Орусия жапты. Уна албай калбадык, туурабы? Анан депутаттардын бирөөсү айтпады беле, май айларында экен, силер контрабандисттерге жалдырап калдыңар го депчи. Тилекке каршы ошол акыбалга келип калдык да. Бул май айында, биз январь айында айтканбыз. Биздикилер эмне кылды? Келип эле ошо киргизген, саткан бааңарды эле контролдойбуз, болду, ушу менен туруп калышпадыбы? Андай эмес да. Кирип атканда ошол ишкерлерге жардам берип алып келип бергиле. Чыгып аткандарды контролдогула, карагыла. Бүгүнкү күндө мына биздин азыр баарыбыз арызданып эле жүрөбүз, уй эти, кой эти кымбаттап кетти депчи. Албетте баш менен топ кылып айдап атса Өзбекстанга, Казакстанга. Мисалы үчүн Казакстандан, Өзбекстандан мал алып чыга албайсыз Кыргызстанга. Этти кайра иштетип, колбаса кылып алып чыксаң болушу мүмкүн. Бирок тирүүлөй жандыкты алып чыга албайсың. Ошол эле керек болсо, өлкөнүн импорттон болгон көз карандылыгы деле чын келгенде мындай бажыдагылардын кызыкчылыгындай сезилет да. Себеби баары бир биз бажы канчалык коррупциялашкан орган экенин канчадан бери айтып какшап келатат. Демек ар бир кирген товар бул коррупция үчүн субъект мындай алып карагандачы. Демек сырттан канча товар көп кирсе, ушул керек болсо бажы тармагы деле ушуга кызыктардай болгондой сезилет да негизи эле. Биз тилекке каршы акыркы 20-30 жылдан бери ошол ортоңку катмар мафиянын биз эмесибиз деп коелучу, курманыбыз да Кыргызстанчы тилекке каршы. Биз келип эле башчысын чабып эле айдап жүрө беребиз, бирок астында ошолор калды да. Азыр эле калып атпайбы, ошолор иштеп атышпайбы кайра элечи. Ошол нерсени оңдой албай атабыз да. Биз глобалдуу ойлоно албай атабыз да. Биз январь-февраль айларында 20-жылдын көрдүк да канчалык
өлкөлөр жабып тамак ашын чыгарбай сырткачы кармап турушту да. Бизге сабак болгон жокпу деген суроону коем да дайымачы. Сабак болгон жокпу. Мына анан кийин июнь июль айларында ачышты. Эски товарын сатып кайра жаңылып атпайбы башка өлкөлөрчү. Ошондо биз мына сабак алган жокпуз да. Биз ошол өзүбүз өндүрбөгөндөн кийин ошол товарларды алып келип азыр учурда камсыздап, ошону кампага салып, керек болсо ошол товарды кайра рынокко алып чыгып, ошо бааларды теңдештирип турсак туура болмок да. Бүгүнкү күндө биз аны көрө алган жокпуз. Эми балким секреттүү түрдө алып келип кампаларды бекитип аткандыр, бирок мен андай кабар алган жокмун да, маалымат алган жокмун. Тилекке каршы мен ойлойм, азыр 1-2 айдын ичинде дагы билинет. Өтө оор кыш келип калчу болсо, ошондо биздин тамак аштын жетишпегендиги. Ошол эртең Орусия менен Казакстан жаап тастачы чегарасын, эмне кылабыз биз? Ачыкка калабызбы? Ошол маселе турат эми буну. Бирок эми экинчи толкун мисалы үчүн бул күтүлгөн нерсе болгондо, мисалы үчүн кайсыл бир бул жаңылык эмес да. Мисалы канчадан бери айтылып келаткан азыркы өкмөт мурдагы өкмөткө шылтайт да, мисалы үчүн. Ошондой болот. Бул жерде дагы мисалы үчүн биздин мындай болуп атпайбы, өкмөттөр дагы жоопкерчилик деген маселеси таптакыр жок болуп атпайбы. Мисалы үчүн биз кетиребиз, кетирген менен эртеңки күнү алар жоопко тартылган жок да. Демек алар менимче бүгүн ката кетирип жатса деле аларда мындай жоопкерчилик деген сезим болбойт. Көп болсо жумуштан кетип калам деген гана. Бүгүнкү күндө биз көрүп атканыбыз жалаң эле саясат, жалаң эле кадр маселеси болуп атпайбы. Экономиканы сүйлөшүп, экономиканы талкуулап, мен ассоциациялар менен көп катташам, иштешем. Дагы эле бармын да группаларымдарчы. Дагы эле алар менен бирөө чыгып конкреттүү түрдө сүйлөшкөн болгон жок да. Түшүнө албай атышат да, айтпайм, булар саясаттан чыга албай атышат да тилекке каршы. Бизнес менен сүйлөшмөйүнчө, бизнести алдыга коймоюнча мамлекеттин өзүнүн колуна эч нерсе келбейт. Анткени жүгүрткөнүн баары бизнес да. Ошол товар саткан бизнес, алып келген бизнес, өндүргөн бизнес, ошонун баарын бизнес кылып атпайбы. Ошон үчүн бул бизнестин баарын жөнгө салган бир мамлекеттин мыйзамдары да. Башка эч нерсе жок да. Мамлекет башка эч нерсе кыла албайт да. Ошо болгону эле бизнеске жардам берип, аларды астыга коюп, сураса алардан силерге эмне керек деп. Ошол эле болот да. Жакында бир жаңылыктардан окуп калдым. Менимче мэриянын бир вице-мэри 1-Май райондук салык кызматына планды жакшы аткаргыла, болбосо кызматтан кетесиңер, салыкты мындай чогулткула деген тапшырма коюптур. Мен үчүн бул аябай кызык жаңылык болду да. Азыр бизнес алапайын таппай атса, булар кайсыл жерден кандай салык чогултканын атышат. Анан мисалы үчүн саап ичип аткан уюңа деле жем бербесең ал эми өлүп калат да. Биздикилер мамлекетте акча жок болуп атканда салык чогултабыз дегенде эле биринчи таза иштеген, расмий иштеген ишканалардан баштайт да. Булар ансыз төлөп келаткан ишканаларды кайра эле кысышат да, барымча кайра эле коркутуп үркүтүп, кайра алардын моюнун кайрымы башталат. Бирок көмүскөдө жүргөн, контрабандадан алек болгон ишканаларга эч ким барган да жок, аларды тийбейт. Анткени алар жеке өзүнүн чөнтөгүнө акча алып келгендиги үчүн аларды жолобойт аларга. Аларга тийбейт, аларды коргойт десек болот да. Бирок алар берки чоң ишканалар мамлекетке төлөгөн үчүн, жеке өзүнө төлөп жүрбөгөндүгү үчүн биринчи ошолорду кармайт да. Азыр кустурабыз деген саясаттын өзү мындай экономикага инвестициялык климат биздики эми ансыз деле кыйраткан инвестициялык климатыбыз жок да. Огуш бетер мындай талкалап аткандай да, себеби мисалы мамлекеттик деңгээлде кустурабыз деп айтып, анан бунун өзү демек бул инвесторлорго абдан чоң жагымсыз сигнал болуп атпайбы? Сиз туура айтып атасыз. Алардын ар бир сөйлөгөн сөзүн инвесторлор карап отурушат. Бир эле сырткы эмес, ички инвесторлор дагы. Өзгөчө мына акыркы 7-октябрь, 6-октябрдан кийин көрдүк, кандай деген ири компаниялар талкалап, өрттөп жатышпайбы? Бул сырткы инвесторго бул чоң сигнал болду, алар болду келбейт. Жакынкы 1 жыл, 2 жылда келишпейт. Анда компаниялар үчүн Кыргызстандагы болуп аткан жумушун токтотуп коюш ал кыйын эмес да. Бизге ойлойт дагы булар ушунча акча салып коюшту, мындан ары иштер, андай эмес. Мен өзүм чоң компанияда иштегем. 100 миллион доллар, 200 миллион доллар корккан акча компания 10 миллион доллар дагы 1 жыл жөн эле ушул фирманы багып турганга корото алат да. Бирок кыймылдабай койсом, ошо 10 миллион кетет экен дейт аларчы. Эгер кыймылдасам 100 миллион кетет экен дейт. Ошону эсептешет да. Ошон үчүн аларга биздин көз караш башкача болушу мүмкүн, бирок алардын көз карашы ошондой. Биз мамлекет тынчыганга чейин кирбейбиз анда дейт да, ошону консервация кылып коюшат, жаап кете беришет. Бирок бир компания кеткенден кийин артынан булар баары сүйлөшөт да, келишет, интернетте окуп атышат. Ошол эле учурда биздин жергиликтүү компаниялар дагы да бар да, жергиликтүү инвесторлорубуз бар да. Алар эртең ойлонот да, эртең бул команда улам алмашып атса, улам келген чоңдор келип коркутуп үркүтүп тартып алатса бизнесин. Азыр бизге билинбегени менен тилекке каршы акыркы 3 жумадан бери көп ишканаларда проблема болуп атат азырчы. Бизге айтып атышат ишкерлер. Бизди келип коркутуп үркүтүп, финанс полициясы мынтип кетти, салык кызматы монтип коркутуп үркүтүп кетти деп. Үчүнчүсү келет эмне болду? Фирманы тартып алышат депчи. Эмнеге сен паланчага тиешиң бар экен, тиги кайра эле ошол система уланып атат да, кыскасы тилекке каршы.
Керек болсо ошол эле экономикалык амнистияда мисалы коррупционерлер менен ишкерлерди бир деңгээлге коюп койбоду. Ошонусу бир аз түшүнүксүз болуп калды. Ал жерде кайра эле биз механизмдерди түшүнө албадык, кандай болгонун. Мен коркконум ишке ашканда эле эмне болуп башат, бул кайра эле ошону текшерген, ошол акчаны чогулткан, кайра эле ошол финансы полициясы, кайра эле ошол салык кызматкерлери. Булардын билген жумушу эмне? Булардын билген жумушу көзүнө көрүнгөн ким бар? Ошо Билайн, Мегаком, кыскасы чоң компаниялар бар да. Ошолор деле баса калмай да. Бирок булар эртең чыгып кошунасынын же тиги досунун контрабанда алып келаткан шекерин, контрабанда алып келаткан майларын токтотпойт. Кереги жок. Анткени ал аяктан түшкөн акча чөнтөгүнө түшүп атпайбы. Мамлекетке түшчү акчалар берки чоң иш компанияларда да. Анан кайра эле ал жеткени ким? Ошол эле майда, ошол эле базарда отурган, же болбосо майда оокатын кылып жүргөн алсыз ишкерлер да. Ошолорго бар коркутуп үркүтпөй. Ушул нерселерди биз тилекке каршы мамлекетте мындай кандай десем, көз боемочулук кылып азыр 3-4 компанияга көрсөтүшөт булар. Биз коркуттук, үркүттүк, кармадык, камадык депчи. Алар мынча миллион төлөп беришти дейт дагы, анан ушу менен биздин акча чогултуу акциябыз бүтөт да. Ал арада өлкөгө кирген инвестициялардын дагы көлөмү кескин түшүүдө. 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу өлкөгө кирген түз инвестициялардын көлөмү 2,4 эсеге кыскарып, жалпысынан 164 миллион АКШ долларын түзгөн. Ошол эле маалда өлкөдөн качкан акчанын көлөмү өскөн. Биринчи жарым жылдыкта өлкөдөн чыгарылып кеткен каражаттын көлөмү 600 миллион долларды түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 2,2 эсеге көп болгон. Ал эми өлкөдөн чыгарылып кеткен капиталдын көлөмү кирген акчанын көлөмүнөн 439,5 миллион долларга көптүк кылат. Инвестиция болмоюнча өнүгүү болбойт. Дүйнөдө ушундай түшүнүк бар. Акчанын улуту жок деген. Буяка келген акчанын улуту жок. Мына ар бир жараныбызга доллар бересиңби, евро бересиңби, паунд бересиңби, Кудай деп алат. Анын аркасында бир нерсе издебейт. Анткени акчанын бул жерге келип аткан инвестициянын улуту болбойт. Инвестиция болбоюнча салык болбойт, салык болбоюнча пенсия болбойт, айлык болбойт, мугалимде. Ошон үчүн баарынын башы бул инвестиция. Инвестиция тартышыбыз керек. Чет элдиктер жөн эле баягы инвестиция келип туруп бул жерге акчасын мындай бекер чачып коет деген курук кыялдан дагы алыс болушубуз керек. Буяка акча салган киши киреше табыш керек. Ал кирешесинин туруктуу болор турганын биз гарантия берсек, ошондо гана биз өзүбүз коргоп берсек ошол инвесторду, ошондо гана бизде туруктуу өнүгүү болот. Мына көрүп атпайбызбы, канча биздин жергиликтүү кошуна инвесторлор мекендештерибиз барып туруп Казакстан, Россия, Турция, жада калса Вьетнамга барып инвестицияларын салышат. Демек, бул жерде алар жеке менчиктин корголушун, мыйзамдын иштөөсүн көрө албай жатышат. Демек, бул жерде мамлекеттик органдардын мындай мыйзамдуулугуна ишенбей жатышат. Эртең эмне болот, кепилдик кандай, бирөөлөр басып алабы, бирөөлөр текшерип туруп биздин бизнесибизди банкроттукка алып келеби деген ойлор пайда болот сөзсүз. Мен айтар элем, биздеги эң чоң негизги себептерден бирөө бизде баягы советтик доордон калып калган борбордошкон мамлекеттик түзүлүш. Мына мен азыркы бардык саясатчыларга кайрылат элем. Биз ошол советтик доордон калган мамлекеттик түзүлүшүнүн скелетинен кутулушубуз керек. Ал түзүлүш туура эмес түзүлүш. Биз бардык нерсе борборго келет деген түшүнүктөн кутулуп, эң биринчи кадам катары децентрализацияны ишке ашырышыбыз керек. Децентрализация деген бийликтин борбордон, Бишкектен аймактарга кайтуусу. Мун үчүн эмне аткарышыбыз керек? Мына биринчиден областтар керексиз бир түзүлүш. Областтарды жоюп, райондорду ирилештирип, 2 районду бириктирип, жалпысынан Кыргызстан 20 район премьер-министр менен, өкмөт башчысы менен түздөн иштегидей абалга алып келишибиз керек. Бизде бүгүнкү күндө жалпы региондо топтолгон салыктардын 12% эле ошо региондо калат. Калган 88% борборго келет дагы.
кайра дотация деп, сиздин эле акчаңызды кайра дотация деп кайра артка таркатып, ал жерде канчалаган коррупция бар. Биз ошондуктан кем дегенде 50% салыктар жерлерде калыш керек. Ошондо жергиликтүү эл өзү кызыктар болот. Инвесторду алып келип, өзү конкурстарын өткөрүп, инвестициялык. Өзү ошол инвесторду коргоп, ал жерден түшкөн акчаны өзү чечиши керек. Билим берүүдө, саламаттык сактоо сыяктуу негизги баягы социалдык тармактарды дагы алардын бюджетин жергиликтүү аймактарга берип койсок, райондорго. Алар өздөрү ошону көзөмөлдөп, алардын адрестүү түрдө колдонулганын көзөмөлдөсө, анда эл революция кылып Бишкекке чуркабайт. Эгер эл өзүнүн жергиликтүү аймактагы бийлигине нааразы болсо, ошол жерге барып, өзүнүн нааразылыгын ошол райондо билдирет. Башка бир жаран бир ишкердин жерине келип алып, бул жер меники болот деп, же болбосо ал жарандын ордуна бир башка мамлекеттик бир орган келип, ар кандай бир суроолорду берип, анан ошо мүлкүңдү тартып алам деген бир шек келтире турган болсо, анда ишкерлер албетте мамлекетке дагы, сот системасына да эч кимге ишенбейт, узун мөөнөттүк инвестиция кылбайт, табылган каражаттын баарын башка мамлекеттерге чыгарганга аракет кылат. Же болбосо чыгарбасам дагы эптеп бир күнү акча табылып калса, бир күнү бияктан Кыргызстандан көчүп кетем деген ой менен жашайт. Эмнеге антип жашайт? Анткени ар бир ишкердин эң чоң мотивациясы бул тапкан каражатын кармап калууда. Бул көбөйтпөсө дагы эч ким бирөө тартып албаш керек. Мындайча айтканда, жанагы жеке мүлккө мамлекет, сот системасы, башта турган президент жана жогорку кеңеш баары кепилдик бериш керек. Жеке мүлккө эч ким келип тартып ала албайт деген. Ал кепилдиктин эң негизи бул жана көз карамсыз сот системасы болуш керек. Ал сот системага ишеним болбосо, соттордо ар дайым ким акчасы көбүрөөк болсо ошо сатып ала турган бир акыбал келсе, же болбосо ошо жана чечим кабыл аткан сот ак үйдөн звонок күтүп отурса, кандай чечим кабыл алам деп, албетте ишкерлердин ишеними болбойт. Ошондуктан эң биринчиден амнистия капиталынан баш тартып мурда сот системасынын реформасы керек. Аяка ошо көз карамдуу болбогон соттор, ошо адистер келип отуруш керек. Пландуу экономиканын түзүлүшү менен эркин экономика эч качан жыйынтык алып келбейт. Биз эркин базар экономикасына өткөндөн кийин эркин базар экономикасы талап кылган мамлекеттик түзүлүштү өзүбүзгө орнотпойун жылбайбыз. Муну түшүнүш үчүн 30 жыл абдан көп бир убакыт. Бизге темирдей тартип керек, бизге Сталиндей президент керек деп жаңылыш дагы бир 10 жылыбызды коротобуз. Бизге темирдей тартипти орнотуш үчүн бир киши керек эмес. Ал кишилердин баарын көрдүк. Бирөөсү үй бүлөсүн алып келди, бирөө досторун алып келди, бирөө шоопурун алып келди, экинчиси туугандарын алып келди. Бизге темирдей тартипти орнотуп турган адилеттүү сот органдары керек. Адилеттүү сот органдары темирдей тартипти орнотот. Кыргызстандын бизнес коомчулугу экономикалык кылмыштарды декриминалдаштырууну, бизнести укук коргоо органдарынын мыйзамсыз аракеттеринен коргоо боюнча долбоорду өркүндөтүүнү талап кылышууда. Эл аралык ишкер кеңештин башчысы Аскар Сыдыковдун билдиришинче, 2019-жылы ишкерлерге карата козголгон кылмыш иштери дээрлик 3 эсеге өскөн. Бул айрыкча өткөн жылы күчүнө кирген кодекстеги ири кемчиликтер себеп болгон. Бул өз кезинде ишкерликти артка тартып, өлкөнүн экономикалык абалына терс таасирин тийгизет. Бул эмнеге алып келет? Катталгандан кийин, сотко чейинки өндүрүш башталгандан кийин шак тергөөчүнүн баардык тергөө амалдарга мүмкүнчүлүгү ачылат. Демек, барып туруп тинтүү жасап, издөөгө жарыялап, эгерде керек болсо текшерүү жасап, документтердин, кагаздарын алып, арест койгонго баардык укуктары болуп калат да. Анан эмнеге алып келип атат? Бул тергөөчүлөр дагы бизге айта кетишти ошону. Алар дагы нааразы ошол кодекстерге, ачыгын айтсак. Себеби сиздин конкурентиңиз, атаандашыңыз сизди көрө албай эле барып жазса болот ошол арызды. Анан ошол тергөөчү аны канааттандырбай четке какканга дагы мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Анан ошол ишти козгойт дагы, анан иштей баштайт.
и сиздин канча убактыңыз коротулат, канча ресурстарыңыз, нервтериңиз стресс болуп жүрө бересиз. Бул чакан орто жана чоң компанияларга көп нерселер болгон да, кабылган. Алардын бирөөсү жанагы реестрге каттоо мөөнөтүн ишкерлерге болгон иштер боюнча узартуу 24 саат эмес, мисалы 72 саат болсун. Ишкерлерге болгон кылмыш иштерди бир гана органга тергөө болсун деп атабыз. Ошон үчүн жанагы башка органга берүү негиздерин кыскартуу прокуратура тарабынан. Ошол үчүнчүсү салык кодекси менен жазык кодексин бири-бирине ылайыкташтыруу. Себеп дегенде салык кодексинде так жазылып турат. Салык органдары эгерде ал салык инспекциянын чечими күчүнө кирбеген күндө алар ошол материалдарды укук коргоо органдарга бергенге укугу жок деп. Укук коргоо органдар атыгүл көргөнгө укугу жок ошол материалдар. Бирок жазык процесстик кодексте азыркы учурда башкача. Алар арыз келсе барып көрө алат, ошолорду талап кыла алат жана башка аракеттерди көрө алат. Ошону ылайыкташтыруу, ошондой эле жанагы тергөө учурунда ишти кыскартуу негиздерин сунуштап атабыз. Себеби сотко жеткирбей же болбосо соттон кийин тергөөчү тарабынан ишти кыскартуу маселеси бир кодексте каралган, бирок экинчи кодекске кирбей коюптур. Ушул сыяктуу техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам канча элдерибиз, канча ишкерлерибиз жабыркап азабын тартып атышат. Ал арада депутат Дастан Бекешев кылмыш жаза кодексине Садыр Жапаров сунуштап жаткан өзгөртүүлөр чоң тобокелчиликтерге алып келерин эскертүүдө. Анын айтымында алар 60 күндүн ичинде казынаны кустуруу жолу менен толтурууга алып жатышат. Бирок мындай өзгөртүүдөн экономикалык кылмышкерлерге караганда бизнесин ачык жүргүзгөн ишкерлер көбүрөөк жабыркайт. Укук коргоо органдары бюджетке каражат чогултуу максатында ишкерлерди түрдүү шылтоолор менен коркутуп, ыксыз текшерүүдөн арбытышы мүмкүн. Ансыз дагы жеңил эмес учурда мындай аракеттер ишкерлердин абалын ого бетер оорлотот. Бул мыйзам долбоор менен бир коркунучту алып келип жатабыз. Мисалы ошол эле укук коргоо органдар конкуренцияны кылып баштайт. Кээ бир бизнесмендерди СИЗОго отургузуп, же сен акчаны төлөйсүң бюджетке, же сен отура бересиң соттошуп, же 1 жыл, 2 жыл отурасың, ким аны билет. Мен ойлойм, ушундай бизнести кылса, сөзсүз бизнес төлөйт. Эми төлөйт, себеби ал дагы үйгө мындай отургузуу келет да, түрмөдө. Ошондуктан ушундай коркунуч бар. Ошол эле мамлекеттик чиновниктерге тийиштүү эмес, а бизнеске көпчүлүк учурунда тийиштүү болот деп ушундай коркунучту биз айтып атабыз. Чыныгына биздики инвест климат и так терс абалда болуп атат. Себеби 5-6 октябрдан кийин бир топ саясий окуялардан кийин бизде эч ким ишенбей калды. Азыр мындай инвестор бизге келип акчаны салып андай болбойт. Себеби эми келечекте мүмкүн, бирок азырынча жок. Себеби эч ким ишенбей калды. Алар көрүштү, бизде мүлктөрдү тартып жүрүшөт. Керек болсо ошол эле укук коргоо органдары аралаштырып жүрүшөт ошол иштерди. 2020 жылдын август айында чет жактан Кыргызстанга болгон акча которуулар $237,5 миллион түзгөн. Бул июль айына салыштырмалуу $10,5 миллион аз дегендик. Жалпысынан январь-август айларынын аралыгында мигранттар өлкөгө $1 миллиард 462 миллион которгон. Бул деген өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу $108 миллион аз дегендик. Ал арада Евразиялык экономикалык комиссия мигранттык которуулардын саны мындан дагы кескин төмөндөрүн эскертүүдө. Андыктан Кыргызстан мигранттык которуулардан болгон көз карандылыгын азайтуу жолун издеш керек. Мунун бир жолу IT тармагын өнүктүрүү. Азыр эле көптөгөн кыргызстандык IT компаниялар Америка, Европадан буйртма алып, үйдө отуруп алып эле дүйнөгө иштешүүдө.
Это вот у нас основной зал нашего офиса. Здесь у нас, мы называем это как open Бул биздин space, да, офистин или негизги как залы. Бул жерде open space же coworking деп атап коебуз. Мында негизинен биздин балдар отурушат, студенттер келишет. Ошондой эле 7-8 адамга ылайыкташкан чакан класстарыбыз бар. Клубда билим алгандардын орточо курагы 25 жаш, бирок 50 жашка чыккан эжелер да болот. Алар күндүз иштеп, окууга кечкисин келишет. Биздин мектептин негизги максаты жарандардын IT тармагында жумуш табуусуна жардам берүү. Это дать возможность людям, да, переквалифицироваться, трудоустроиться именно в IT-сфере. У меня были очень много возможностей, то есть уехать за границу и работать. В целом мои родители, они говорили там, зачем ты здесь? Менде чет өлкөгө кетип окуп иштегенге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болгон. Ата энем дагы бул жакта эмне кыласың, кете бер, окууларыңа жардам беребиз деп айтышчу. Бирок менде башка мамлекетке кетүү оюмда жок болчу. Кыргызстанда калып, лидерлик позицияларды багындырып, биздин рынокто өнүктүргүм келген. Ооба, көптөгөн жаштар кетип жатышат, бирок азыр IT тармагындагыларга абдан чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калган учур. Кыргызстанда туруп дүйнөнүн бардык бурчунда иштөөгө болот. Да, многие уезжают. Но если говорить в IT, то я бы сказала, сейчас, наверное, не обязательно уезжать. Вообще будет классно, например, как в Карпол говорят, там, живи в Кыргызстане, работай на весь мир. Сама точно могу сказать, что вот среди даже знакомых, да, и родственников есть люди, которые уезжают в Россию. Жеке тааныш туугандарымдын арасында да балдарын таштап Россияга 3-4 жылга иштеп кеткендер бар. Көптөргө жумуш табуу кыйын болушу ыктымал. Бирок мен бизде айрыкча IT тармагында жумуш көп деп айта алам. Жарандарды мигрант болуп арзан айлыкка иштегенче IT жаатында билим алууга чакырат элем. Түрдүү курстар, онлайн окуулар көп. Алыскы аймактарда жашап интернет аркылуу окугандарды, Бишкекте иштегендерди билем. Тем не менее, как-то вот изучают, находят возможности, работают там здесь, в Бишкеке. Мы начали работать только в прошлом году. Биз өткөн жылдан баштап иштеп баштадык. Азыр 6-чы акселерацияны ишке киргиздик. Бул жолкусунда IT тармагын алдык. Жалпысынан 108 компания арыз берген. Алардын ичинен эл аралык рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар 35 компанияны тандап алып, инвестиция тартуу үчүн учурда аларды чет өлкөдө таанытуу аракеттерин көрүп жатабыз. Я думаю, что кыргызский народ очень талантлив. Оба, мен кыргыз эли абдан таланттуу деп ойлойм. Учурда иштеп жаткан компаниялар баасы $1 миллион бааланган. Абдан кызыктуу IT идеяларды, чечимдерди беришти. Учурда алар ири инвестицияларды издеп жатышат. Булардын бири ишкер Тилек Мамытов. Ал өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, кантип инвестиция тартып, аны иштетүү жолдорун айтып берди. Ошондой эле анын командасы менен бирге Кыргызстанда эле отуруп дүйнө жүзүнө иштөө пландары бар экенин түшүндүм. Сидя в Кыргызстане, его команда будет здесь, в Кыргызстане. Я считаю, что вообще не надо никуда уезжать. Мен бир жака кетүүнүн кажети жок деп ойлойм. Кыргызстанда отуруп эле жакшы каражат тапса болот. Буга өзүм мисал боло алам. Программисттердин келечеги чоң, себеби алар бул жакта отуруп эле дүйнөгө кызмат кыла алат. Ал үчүн мигрант болуп башка мамлекетке баруу туура эмес. Азыр Ошто, Караколдо Америка, Россия сыяктуу мамлекетти тейлеген компаниялар иш алып барат. Анда орус же англис тилин билген жаш балдар эмгектенип бүт дүйнөнү тейлеп жатышат. Они обслуживают весь мир. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка бизнес, экономика жаңылыктарына, аймактык жана дүйнөлүк тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.